Бишкекте 3 автоунаа кагышты. Окурман 24 редакциясына кырсык болгон жерден видео жөнөткөн. Анын айтымында окуя 7 апрель көчөсүнө түштүк тарапты көздөй көпүрөнүн астында болгон, жабыркагандар болгон жок. Айдоочулар айдап бара жатып сак жана этият болуңуздар. Маалымат булагы 24 Бишкекте өспүрүмдү опуз алууга шектелген милиция кызматкери кармалды. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча ЭМден күзөт кызматынын кызматкерлери электрондук тамеки чегип турган өспүрүмдү айып салам деп коркутуп, акча талап кылып, каражатын банкоматтан чыгартып алган. Ошондой эле жаш бала окуя болгон жерде эсин жоготуп койгон, бирок тартип сакчы ага жардам бербей кетип калганы айтылат. Ооруканада өспүрүмгө геморрагиялык инсульт деген диагноз коюлган. Аталган факты боюнча кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коркунучта калтыруу беренелери менен кылмыш иши козголду. Маалымат булагы Спутник KG. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Ош жана Баткен облусуна сел жүрүп, ыкчам топ тартылды. Бүгүн саат 15:49 чамасында жааган жаандын кесепетинен коктуу колоттордон келген сел суулары Баткен облусунун Баткен районунда Айгүлташ Согментаян унаа жолунун 3-8 чакырымын кум шагылга толтуруп, жол каттам жабылган. Ошондой эле Карабулак айыл аймагынын Карабулак айылында сел өтүүчү сайга сел суусу келгендиги тууралуу маалымат түшкөн. Жерине маалыматты тактоо иштерин жүргүзүү үчүн Баткен шаардык ÖKB'den ыкчам топ тартылган. Баткен облусунун Лейлек районунда алдын ала маалымат боюнча саат 12:45 чамасында жааган жаандын кесепетинен коктуу колоттордон келген суусулары Разаков, Андарек, Көкташ унаа жолун жана Тогуз булак айыл аймагынын Тогуз булак Миң Жыгач айылдарын байланыштырган ички чарбалык жолду кум шагылга толтуруп, Ынтымак айылында өткөргөн тилкесинде бир турак үйдүн короосун каптагандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине тазалоо иштерин жүргүзүүгө Разаков шаардык мэриядан 1 экскаватор, жергиликтүү бийликтен 10 адам тартылган. Баткен облусунун Кадамчай районунун Майдан айыл аймагынын 3 коргон Дароот коргон унаа жолунун 23-27 чакырымынын 5 жеринен сел жүрүп, номер 46 жол тейлөө ишканасына караган жол убактылуу жабылган. Гараж, Анипа, Чогорок, Шамбесай жана Ак Чечек сел өтүүчү сайларынын сел суусу агып, 1400 метр ички чарбалык жол бузулган. Жол каттам убактылуу жабылды. Жерине Кадамчай райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы, жеке менчик 3 экскаватор жана 1 самосвал тартылды. Ош облусунун Алай районуна алдын ала маалымат боюнча саат 15:00 чамасында жааган жаандын кесепетинен коктуу колоттордон келген суулары Ош Сары Таш Эркештам унаа жолунун 70-71 чакырым аралыгын кум шагылга толтуруп, унаа жол эки тараптуу жабылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине маалыматты тактоо жана тазалоо иштерин жүргүзүүгө Алай райондук ÖKB'den ыкчам топ жана номер 959 ЖТИ'ден 1 жүктөгүч, 1 грейдер тартылган. Кошумча маалымат берилери айтылды. Маалымат булагы УКМ пресс борбору. Балам ушу баяман төлөгөндөн бери сколиоз оорусу менен кабылып келет. Кичинекейине мынчалык эмес эле, чоңойгон сайын оорлошуп акыбалы бул жери ушундай кыйынчылыкка дуушар болуп балам көп чалказынан да жете албайт. Ушул жерде жашайбыз азыр. Ассаламу алейкум кыргыз эли, менин атым Баяман, мен 19 жаштамын. Менин сколиоз оорусу менен көптөн бери ооруйм, кыйналам, көмкөрө менен жатып атам, чалкаман жата албайм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Мындай сумма бизден жок болгонуна байланыштуу кыргыз элиме кайрылып атам, кайрымдуулук кылып коюңуздар. Карталар өзүмө караштуу, Мбанк өзүмө ачылган, номеринин аягы 04 Баяман А деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором бергендеги Сбербанк бар 7807 Германалый деп чыгат. Россиядагы өзүмдүн агам болот, ишеничтүү.
кайрымдуулук кылып коюңуздар, кыргыз элин. Силерден үмүт кылам. Менден кайтпаса Аллах таламдан кайтсын. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн биздин ютубка чыгып атканыбызга 1 ай болду. Кыргыз элиндин жардамы менен 1 сомдон 10 сомдон жардам берип отуруп, азыр учурда 720 миң сом акча топтолду. Баарысына рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Дагы да баламдын операциясына 25 миң доллар керек. Дагы жардамыңыздарды суранабыз, жардам берип коюңуздарды суранабыз. Элдин катары, элдин балдарындай болуп кошулуп жүрүшүн каалайм. Баламдын жаркын келечеги үчүн дагы да сиздерден жардам сурайбыз. Ошо 5 сом 10 сомдон болсо да кайрымдуулук кылып коюңуздар. Баламдын операциясына 25 миң доллар керектелүүдө азыркы учурда. Ошого бизде мындай каражат жок. Сиздерден суранабыз.